Ayağı menen uruşup ketip, ayağı Moskvaga ketip kalat deydi. Ayağı Moskvaga ketip kalat eкен. Keyin ayağı kүйөөсүнөн talak ber dep kayra suranat. Aradan көп aylar ötüp ketip, keyin kүйөөsү ayağı surana bергeninden anan ayağı күнөөш kılsa kүйөөsü күнөөкөр болгусу келбегендигинен өзүнүн аты жөнүн айтып, аялынын атын айтып bir talak берет. Эми азыр жашап жатышат дейт. 9 ay ötkөндөн кийин кайра жарашып, никени жаңыртыш керекпи же жашай берсе болобу дейт. Буларга bir talak разы түшкөн, 9 ayda иддасы чыгып бүткөн болсо, байынга айланган нике кыйыш керек болот. Эгер муну аялдын айызы ай сайын келсе, бирок 9 ayda da айызы келип бүтпөсө, мисалы үчүн кээ бир аялдардын айызы 4 ayda bir келет да, анда 12 ayda бүтөт деген сөздө сурайбыз. Ошол талак айткандан кийин аялдын 3 жолу айызы бүтүп, көрүп кургап бүткөндөн кийин жарашса, анда жанагы разы талак байынга айланган болот. Буга эки күбө нике ыраазылык керек болот. Эгерде айыз идда менен бүтө элек болсо, анда барып өшүп койсо никеси кайра калууна келип калат. Муража деп коет. Бирок bir talak берип кайра жашашка сеп болот. Анан башың оорутпайын, проблема кылбайын десең, дароо нике кыйып ала бер, нур үстүнө нур болот. Оңой оомого ошо нике кыйып ал деген сөз. Ошон үчүн молдолор түшүндүрүп отурбайт да, нике кыйдырып ал деп коет да. Фото аппарат менен анан Москвада, Россияда, көбүнчө Москвада жанагы мешитке барып атканда жолдон туруп эле тажик молдолор, кыргыз молдолор турган жерде нике кыйып коет го, урматтуу москвалыктар. Ага нике кыйдырбагыла. Быйыл кыйдырбагыла. Алар анткени көп эле чала сабат болот, диндин урматы жок болот. Бадезге туруп эле нике кыйып коет экен турган боюнча. Жок, наракаба татар молдого кыйдыр же ошо отурган ошол жерде өкүлдөргө кыйдыр, бирок көчөдөн кыйдырбы. Анткени аларга тыйын эле керек да. Будан курпуган адамдар көп. Sen niken men көп уктум да, нике барбы жок, кара нике кыят, акчаңа ошо менен кетире берет экен да. Ошого тике туруп кыйдыргандарга кыйдырбагыла, алданбагыла аларга. Нарак кирсең расмий муфтий бар, ошондон сурасаң айтып берет. Ага, сен акчаңа муктаж эмес адамдар. Анан бирок деп тыйын алгандар бар, алардыгы мындай шарлатандар. Үй бүлөнүн ортосунда түшүнбөстүктөр пайда болуп, аялы кетип калган ошол бойдон келбей койду. Артынан барып алып кетейин десе да болбоду. Кеткен 2 жылдай болуп калды. Аял Россияга кетип калган. Ортодо такыр байланыш жок. Кантип талак берсе болот? Эч ким укпаса да, күйөөсү өзүнчө bir талак бердим десе талак түшө. Ооба. Күйөөнүн оозунан чыгып кулагына жете турган болсо, талак түшө берет. Ага күбө шарт эмес. Бирок шуурабаш керек. Өзүнүн оозунан чыккан сөз кулагын угула турган болсо жетиштүү болот. Аны барып айтыш шарт эмес.